Olasiz, ушуну менен чек выбивать этпей турат. Баягы кассовый машинка колдон кыла десек, митингге чыкпадыңар го. Ошону түшүндүрө албай коюшту да, ошон үчүн убактылуу токтотуштап түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан кийин анан киргизе деп атабыз. Ай сайын канчага соода кыласыз? Товар оборотуңуз канча? Товар оборотум ар кандай меники сезонный товар, меники бетнадежда. Чыл-чылдык менен айтам. Чыл-чылдык менен айтканда мен августтан декабрга чейин жакшы соода кылам. Анан калган учурда күнүмдүк эле жашоомо иштеймин, чындап келгенде. Азыр айтып ушундай. Бир жылда канча товар аласыз? 8 миллионго жетеби, жетпейби? Жок, жетпейт. Жетпейт, да? Жетпейт меники. Мен брозица. Азыр сатасыз, ошо брозица сатасыз. Сиз неге каршысыз КМ колдонгонго? 8 миллионго жетпесе. 8 миллионго жетпесе, сиз азыр канча патентке акча төлөйсүз? Патентке 1200 дөлө. Сиз төлөбөй сатасыз да. Сизге биз мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? 8 миллионго товарыңыз жетпесе деп атабыз. Азыр 8 миллионду биз дагы 15 миллионго көтөрөйүн деп атабыз. Ошого чейин товар оборотуңуз жетпесе, сиз бир тыйын төлөбөйсүз. Патент албайсыз, бекер сатасыз. Хорошо. А эмнеге каршысыз? Мен ошону түшүнгөн жок элем чын. Мына көрдүңүзбү? Түшүндүрө албайсыздарбы? Сиздин бир жылдык выручкаңыз 15 миллионго жетпесе, сиз патент албайсыз, эчтеке албай соода кыласыз. Ошондо 4100-үңүз сиздин ай сайын чөнтөгүңүздө калат да. Ошол жакшыбы сизге? Кассовый аппаратты да биз бекер беребиз, мамлекет алып беребиз. Мындай сиздерге, мисалы, алдыгы эле эмеңизге неме орнотуп аласыз. Приложение орнотуп аласыз. Анан товарды кимден алдыңыз, ошону эле көрсөтөсүз болду. Калганына кандай сатасыз, кимге сатасыз, сизди эч ким текшербейт, сурабайт. Сизге коркунуч да жок, риск да жок, ушундай да. Суроо берсе болобу? Болот. Муну товар булардыкы распродажный, арзан товар, а биздики кымбатыраак товар. Бирок биз дати оптовыйдан карызга алабыз ал товардычы. Под реализацию. А реализация кылгандан биздин товар сиз айткан баадан действительно өтүп кетет да. Биздики кымбат товар болуп атат да. 15тен ашса 30 миңге чейин 1% төлөйсүңөр. 5 эмес, 10 эмес, 1% төлөйсүңөр. 30 миллионго чыкса. А 30 миллиондон ашкандай анан налоговый кодекс менен же болбосо ошол жерде бир варианттар бар, ошол каалаган тандап алып туруп, анан ошону менен кетесиз. Ай. Где-то бир 40 миң тегерек төлөйткенсиз да, 50 миң. Суроо Акжардын документин бүтүш керек, Акжарды. Биз мокул хозяйка бул бирге иштейбиз. Канча патент төлөйсүз патентке? 2100, бир айда. Товар оборотуңуз канчага барат бир айда? Ачык сүйлөшөлү да, жашыл. Точносын санабай эсере. Канча экен санабай. 8 миллионго чыгабы? Жок, чыкпайт. Чыкпайт, да? Соода өтө жай, азыр 5-6дан сумка сатып атабыз, эртең менен кечке. 5-6дан сумка сатасыңар. Андан калган пайдабыз масса ашаташпаса жок. Значит, 8 миллионго чыкпаса, арендабызды азыр мына ушул моментте арендадан араң эле актабаган күндөрү да болот. 8 миллионго чыкпаса, товар оборотуңуз жылда саткан, мисалы, выручкаңыз 8 миллионго чыкпаса, сизге эчтеке албай сатканга пайдалуубу? Патентке төлөбөй 1100, 2100 ай сайын патент албай сатканга макулсузбу? Макул эле, пайдалуу эле. Бирок кассовый аппаратта биз актай албайбыз. Жок, кассовый аппарат эмес. Смартфонуңузга эле приложение кыласыз. Барбы смартфонуңуз? Приложение киргизесиз. Ушуган кимден товар сатып алып атасыз, оптом мисалы көрсөтөсүз. Анан кайра ушул жерден электронный эле чек басып коюп турасыз. Бул налоговыйга кетип турат да. Силерге мунун эч оорчулугу жок. Коркунучу да жок. 8 миллионго жеткен болсо уже автоматически түрдө канча төлөбүз? Мен азыр сурап көрөмүн. Көбүнүкү эгер 8 миллиондон ашып кете турган болсо, биз парокто 15 миллионго чейин көтөрүп берели деп атабыз. Анан 15 миллиондон аша турган болсо, 30 миллионго чейин 1% төлөйсүз. Жакшы болот. 1%, 5 эмес, 10 эмес. 30 миллиондон ашса, налоговый кодекс менен төлөйсүздөр да. Түшүндүрүү жумуш алып барса эле элдин баарын түшүнчүдөй. Бизде 80% сотрудно жүрөбүз. В основном 8 миллионго жетпейт. Особенно 80%. Вот тем более мына. 80% силер налог төлөбөй иштейт экенсиңер да, ошондо патент албай иштейсиңер. А биз тек гана жана оптом поставка кылгандардан ошондо налогун төлөп турса алар, ошондо силер төлөөчү налогду алардыкы жабат да. Алардыкы жабат. Мен күндө машина ачып жүрүп şeyden текшерип атым деп күндө кылат. Создавать эту Бордойдон бери чакырышып, ичкериден көчөгө сатышып. Көчөгө,
Место адамдар парковкага. парковка место жоқ ошондой бошоттук. Мен бул жерде велосипедден дорду.